Кече 2-октябрда Жогорку Кеңеште жөлөк пул маселеси көтөрүлдү. Анда депутат Надира Нарматова жөлөк пулдун көлөмү ар бир балага 1000 сомдон гана чегерилгенин, ал азыркы тапта эч нерсеге жетпей турганын, ошондой эле жөлөк пулду алуунун жолдорун жөнөкөйлөтүү, деги эле анын көлөмүн көбөйтүү сунушун киргизди. Мындан улам биз шаар тургундарынан жөлөк пул маселеси боюнча сурамжылоо жүргүздүк. Сиз болсо бир айда балаңызга канча каражат сактайсыз? Ой пикир калтырсаңыз болот. Siz айтып атпайсызбы, кайрадан жөлөк пул алып атат деп. Ошол 1000 сомдон туура келген болсо үй бүлө шартына жөлөк пул берилбей атат да. 1000 сомго бир баланы бир айга багууга болобу? Айтыңызчы сиз, аял катары, эне катары. Урматтуу Надира Азимовна, албетте Бир бут кийим, жаш баланын бут кийими канча туруп атканын билебиз, а? Bir жылда канча жолу бут кийим жыртат балдарчы. А биз бир жыл 1000 сомду бир айга жетсе, ушул бар жогуна 1000 сом жетет деп бир жөлөк пул бербей коюп атабыз да. 5000 бир жерден айлык алса эле 5 мүчөсү болсо берилбей калып атат каражат. жөлөк пул системасы этап менен көбөйүп атат да. Биз деген мына мисал үчүн 2-3 жыл аралыкта канча деген жөлөк пулдар 50%дан 200%га чейин көтөрүлдү. Бардык жөлөк пулдардын көтөрүлүүсүн этап менен карап атабыз. Ошол маселени сиздер бир өзүңүздөр сунуш бериш керек өкмөткө. Мына бюджетти караган атабыз. Жөлөк пулду 1000 сомго эле такап туруп алганда болбойт. Элдин жашоосуна, реалдуу жашоого карап маселе чечели да, туурабы? 1000 сом деген немени чекти көтөрүш керек да, жок дегенде 1,5 миң, 2 миң болбосо дагычы. Менин 4 балам бар. 4 балама ай сайын деген көп эле акча кетет негизичи. Мындай алып келгенде мен мугалим болуп иштейм. Айына деген 20 000 сом алсам, дерлик ошол акчанын бардыгы эле ошол үй бүлөмө, бала чакама кетет. Анан мамлекеттик кызматкер болгонума байланыштуу мен ушул 4 балама бир да жолу жөлөк пул алып көргөн эмесмин. Айыл өкмөттөргө барып кайрылып, балдарыма жөлөк пул алайын деп аракет кылгам, анан мамлекеттик кызматкерсиз деп бербей коюшкан да. Анан эгерде ошо жөлөк пулдун пайыздык ченеми менен эсептегенде ар бир балага 1000 сомго чамалуу ай сайын каражат бөлүнөт экен. Ал негизи жетпейт да, ар бир үй бүлөгө. Жөлөк пул алган үй бүлөгө да жетпейт, албаган үй бүлөгө деги жетпейт да. Мисалы менде 6 балам бар мисалычы. Ар бир балага мисалы мектеп кийим кечесине мисалычы бир балага эле кеминде 10 000 акча кетет да. 15 000 акчага чейин кетет да. Ошондуктан ошо жөлөк акча боюнча жетпейт да, кыскасычы. Канча акча жөлөк акча алсаң деле жетпейт. Ошондуктан эмне демекчи, ошондуктан акча керек экен. Канча бала көп балалуу болсоң деле ар бирине мисалы 5-6 балалуу болсо ар бирине 15 000ден эсептегенде эле 60 000, 70 000 акча кетип калат экен. Сиздер жөлөк пул албайсыздар, Жок, алабыз биз, жөлөк акча алабыз. Жетпейт. Бирок жетпейт. Мен ладно иштейт экенмин, иштебеген апалар бар да. Иштебеген жалаң ошо пособие менен жашагандар бар, инвалидтер бар. Анан билбейм, аларга кыйын эле заманда, эгерде бирөө жардам бербесе. Анан мамлекет жардам бербегенде ким жардам бериш керек андай адамга деп ойлойм да. Ошол аларга кыйын эле. Ошондо сиз бир эле балаңыз калып атасызбы сомия? Бирөө эле, калгандары чоңда. Кийим кече сезонуна алынат. Калган тамак ашы эмес болсо мамасыныкы деле кош керек, жок кош керек жок. Мун каприт алабыз, ал деле 3000 сом. 3000 сом болсо аны жумасына 12 000 сом небесине. Кийин памперс, салфетка, ал бунусун жалпы эсепмен бир 25 000 сом тегерегинде кетет го дейм. Азыркы учурда кымбатчылык, бардык жерде кымбатчылык болуп атат. Анан бир балага 1000 сомдон жөлөк пул бул абдан эле аз. Мен деле үйдө кичинекей балдар бар. Аларга мисалы айына 1000 сом эмес, андан ашык көптөгөн каражаттар кетет. Ошондой эле окуусу, окуу электер бала бакчага барышат. Алардын акчасы, кийими, тамак ашы дегендей. Ошондуктан бул 1000 сом күнкүмүштүү сан. Муну 5000ден өйдө кылыш керек деген ойдомун. Эми жөлөк пулдарды көбөйтсө жакшы болмок, аз деле пенсияны анемени ошо президентибиз көбөйтүп атпайбы, жакшы. Но
шарттарына мамлекет өзүнүн экономикасына карайт да. Мен ошо бир балдарга кетет эми аларга жакшы эле. Мектеп сурап калгандары бар, кийимдери бар, алардын тамагы бар дегендей неберелерге. Көбөйтүлгөнүнө мен абдан колдойт элем. Жөлөк пул көбөйтчү ага. Ошол китептери сатып алыш үчүн эле жанагыга 4 миңден ашык акча кетет экен. Азыр бар китепти тиги немеден бериш жок, мына шу аламыздын базардан ар бирини 500дөн 600дөн дүкөндөн сатуучулардан сатып алабыз. Ошондо энди китебине эле кеткен каражат, анын энди кийим кечеси деген бар. Аны дагы энди мана сезонуга карап, жаз айына, күз айына, жана кыш айына карап, ушу канча баада болуп түшүшүнү билбейм энди. Биз эми баягы спец школдо окуганга байланыштуу жолубузга эле күнүгө 150 сом кетет. Андан тышкары кийим кечегине ар кандай го дейм, 3-4 миң айына бир 5 миң көп болсо. Сезонуга карата алабыз да биз. Орточо эсептегендечи. Ошондой эле. 3 балам бар.